Биринчиден, Международная конвенция по защите прав заключенных и арестованных деген бар. Баягы камалгандардын соттолгондун укугун коргойлар конвенциянын 66 статьянын негизинде эгерде кандайдыр бир камакка жаткан адамга же соттолгон адамга өлө турган диагноз коюлса турган болсо, анда ал өлгөнгө чейин туугандарына берип коюш керек деген жери бар. Гумандуулукта. Мына ошол конвенциянын негизинде гана ага мен койгон жокмун диагнозду, врачтар койду. Врачебный консульский комиссия койду. Рак крови деп. Койгондон кийин аны баягы өлгөнгө чейин ушунда эме коюлгандан кийин бошотуп койгула деген гана пикирди айттым. Бул врачтардын негизинде гана айттым. Всё. Бирок тилекке каршы, кечээ айттым, тилекке каршы ошол коюлган диагноз туура эмес болуп калган экен. Туура эмес болуп азыр деле өлбөй жүрөт дейт, туура. Ошон үчүн мен аябай ыңгайсыз абалда калдым. Ошон үчүн мен жалпы коомчулуктан, ошондо ошол эле парламенттен дагы, мына кечээ дагы мен кечирим сурайм, өзүмдү кандайдыр бир жерде моралдык күнөөлүү деп сезсем, жаңылып алдым мен. Жаңылбаган жак, мүтүрүлбөгөн таяк болбойт, туурабы? Кичине шашып кетпегенде болмок экен, күтүп турганда болмок экен, туурабы? Башкачараак болмок экен. Эми адам деген адам да, туура, бирок күнөөсүн мойнуна албай, мисалы каркараны саткандар да, жөн куруч саткандар да азыр жанталашып, күнөөсүн мойнуна албай жүрөт. Өлүп барат мына. Жер маселеси боюнча чек ара канчалаган жанталашып атышат. А мен күнөөмдү, кеткен күнөөмдү мойнума алып атам. Бирок жанагы материальный кызыкчылык, жана акча алды, 100 000 алды, баланча алды деп жүрбөйбү? Ала алса сразу эле билинбек. Кыңгырыш кырсылда билинет, туурабы? Андай болсо мен иш козгоп, камап же башка болот эле. Мен иш козгогон жок, камалган жок, только мени күбө катары чыкты. Только единственное мени баягы жаманатты кылышты, үй бүлөмө эме болду. Канча мен аброюма шек кетти, туурабы? Анан аны кызматтан кетирди ошо боюнча. Эми так что бул жерге мен жетиштүү эле өзүм эменди алдым. Кызмат колдон кире, кеп эмес. Эң несі мен моральдык тазалыгыма эметте баягы акчалды турсун бакын ушундай дегенге чейин барды. Бирок анын бардыгы Чечняга чейин барды, эжекелерине чейин барды, бир туугандарына чейин барды. Мына Жанар Акаева эле азаттыкты иштеп турганда Салаудин деген бир тууганы бар экен, байке мен чыктым. Алар жок андай кылган эмес турсун бакын андай деп мына Жанар Акаева айтып берген даже. Эми азаттыкты иштеп аткан кезинде азыр эле таанып кетпесе, мага өзү телефондон айткан.